Республикасынын президенти Жээнбек Сооронбай Шариповичке Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Жумабеков Дастан Артысбековичке, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жалпы депутаттарына кайрылуу. Нарын областынын Кочкор районунун Акай өкмөтүнө караштуу Жаңы Жол айылынын тургуну Кубанычбек уулу Азаматтан кайрылуу кат. Кайрылуунун себеби айылда көпчүлүк элдер, айрыкча жаңы үйлөнгөн жаштардын турак жай кургай жери жок. 2004 жылдан бери карай жер боюнча бир топ жерлерге кайрылып келе жатабыз. Бирок эч майнап чыга элек. Биздин Жаңы Жол айылында эски компаниялардын 10 гектар жер бош турат. Бул жерге райондук жана айылдык сессиядан депутаттар карап чыгып, 2006-жылы токтом кабыл алып, чечим чыгарган болчу. Ошол чечим токтом бүт эле азыркы учурда сакталып турат. Ал жерди архитектурадан мамлекеттик каттоодон да барып ченеп коюшкан. Негизинен 90 кишиге деп ылайыкталган. Азыркы учурда бул жер там салып ылайыкталып бош эле турат. Союз тараган эч кимге жер бөлүнүп бере элек. Бир үйдө жок эле деген 2-3төн аял алган балдар бар. Кээ бир үйлөрдө 9-10 бала бар. Көрүп эле жатабыз. Үй жок болгондуктан ар кайсы квартирада жашап жатышат. Мен ушул жер боюнча аракет кылып, көп жерге кат жолдогом. Бирок чечилбей келе жатат. Негизине моратория киргизилген, моратория алынса эле чечилиптен жооп келет. Моратория качан алынат? Жогорку жактан качан чечилет деп күтүп жатабыз. Ушул маселени тез арада чечип берүүңүздөрүн сурайм. Жакында мораторияда турган жерге трансформация болот деп кабарды Жогорку Кеңеште каралып жатканды угуп, буюрса оң тарапка чечилет деп эми ишке ашабы деген үмүттөбүз. Ушул маселени жеке көзөмөлүңүздөргө алып, чечип берүүңүздөрүн сурайм. Жер маселеси боюнча жеке каалооңуздарды сурайм. Нарын областынын Кочкор районунун Акай өкмөтүнө караштуу Жаңы Жол айылынын тургуну Кубанычбек уулу Азаматтан